проблемалардын чечилүүсү дейт. Азыр Мухаммед пайгамбар болгондо дейт, колунда бир чынык кофе алып, бут алмаштырып отуруп, бир чынык кофени ичип бүткөнгө чейин бүтүндөй ааламдардын проблемасын чечип коёр эле дейт. Бөлөкчө айтканда, жашоого ислам келмейинче бул проблемалар түгөнбөйт дагы, чечилбейт дагы деген сөз да. Жакшы адамдар барып атышат, жакшы адамдар. Бирок нарака барган нарака кирип кетип атышат. Мен өзүм өмүр бою динде жүрөм, илимде школду бүткөндөн бери. Мен өзүм ишин алда камера коюп алып отурдум го тууганым. Муфтият кабинетинде. Өзүмө кароочу коюп отурдум. Бирнеке жеп алып, балдар марамен тап келип албайын деп. Бирок азыр Кудайга миң мертебе шүгүр, адамдар менен барлашканда, сүйлөшкөндө, алардын жашоосу, алардын түшүнүгү, аң сезими көрүп отуруп, демек биздин журтта дагы чыныгы мусулмандар пайда болуп аттыр деп. Үйлөрүнө барганда, башка да мамилесинен көрүп туруп, жашоосунда дин бар. Адал эмгектенет. Сурогон суроосунан, демек ушулардын колуна мамлекет тийсе, булар мамлекетти корголбайт деген мен үмүт кадимкидей бар. Ошон үчүн бекер айткан жерим жок.